Азыркы учурда кайсы эле инсан болбосун Ибн Сина ким десе баары таанылса керек. Тагыраагы тып, медицина илиминин атасы. Азыр доктурлар, врачтар кимиси эле болбосун, ошол медицина тармагындагы инсандардан сурасаң, Ибн Сина ким деп алардын баары айтып берет. Ал ошол медицинанын атасы. Тарыхта өзүнүн атын алтын тамгалар менен жазган бир инсан деп баары айтып беришет. Ошол инсандын башынан өткөргөн бир окуя. Бир күн шакирттери менен ошол Ибн Сина сабак кылып отурушат. Эми ал Ибн Сина бир эле тып, ошол медицина илиминде эмес, ал бул шарият илимин дагы өтө мыкты билген инсан болгон. Ошол инсан бир күн шакирттери менен олтурса, бир шакирт айтат: "Устаз, эгерде азыркы учурда сиз өзүңүздү пайгамбармын деп эл журтка айтсаңыз, элдин баары, тагыраагы көпчүлүк инсандар сиздин артыңыздан ертишет" деп айтышат. Анткени алар ушунчалык Ибн Синаны урматташат эле. Анткени өз доорунда Ибн Сина өтө кадыр барктуу инсан болгон. Ал үчүн адамдар жанын бергенге дагы даяр болгон. Ошончолук инсан болгон. Анан жанагы Ибн Сина шакирдин сөзүнө кулак салбайт. Эч нерсе дебейт. Бул мезгил кыштын кычыраган суугу болчу. Үйдүн ичинде жылуу, ал эми эшикке чыксаң суук. Азыркы биздин Кыргызстандагыдай ал убакта шамал болгон. Шамал ошол суук алып келип, аябай азыркы учурда биз борон дейбиз го, ошол сыңарындай эле суук алып келген. Анан таңга жуук жанагы устаз тагыраагы Ибн Сина жанагы айткан шакиртине барып: "Эй баланча, мага кудуктан суук алып келип берчи, даарат алайын" деп айтат. Жанагы шакирти өзү угуп турса дагы эшиктеги сууктун айынан калп эле укпаганга салып жата берет. Анан экинчи жолу кайра айтат: "Мага кудуктан суу алып келип берчи" деп. Кийин үчүнчү жолу айтат: "Ой баланча, мага кудуктан суу алып келип берчи" дейт. Кийин жанагы шакирти ордунан туруп, мындай кыйналганын белгизип: "Ой устаз, мына бул жерде суу бар экен го. Мына ошону эле даярдап берейин, даарат алыңыз" дейт. Аңгыча болбой эшикте азан айтылат. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ашхаду ан ла илаха иллаллах, ашхаду ан ла илаха иллаллах, ашхаду анна Мухаммадар Расулуллах, ашхаду анна Мухаммадар Расулуллах. Тагыраагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын аты жаңырат. Анан жанагы устаз Ибн Сина шакирттерин баарын тургузуп көңүл бургула, уккула. "Муазанды уктуңарбы" дейт. "Ашхаду анна Мухаммадар Расулуллах". Тагыра пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын аты аталып атат. Көзүнө жаш алып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды эстетет. Өздөрү пайгамбарыбызды бир жолу көрбөсө дагы, ошонун калтырып кеткен шариаты үчүн кыш болобу, суук болобу, 50 жыл, 60 жылдан бери минбардан түшпөй бирөөсү имамчылык кылып атат. Бир жолу көрбөсө дагы, ошол имамдын артынан 50 жыл, 60 жыл суук, ыска карабай, уйкунун баалуулугуна, уйкунун таттуулугуна карабай, ошол имамдын аркасынан намаз окуп жүрүшөт. Өзү бир жолу көрбөсө дагы, азанды айтып, элди намазга чакырып атат. Болбосо алар пайгамбарыбызды бир жолу дагы көргөн эмес. Мен дагы, ошол сен кадыр барктуу деп аткан инсан, мен дагы ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды бир жолу көрсөм кана,
аны көрүүгө зар болуп, бул дүйнөдө көрбөсөм мен ахиретте көрөйүн, бейиште чогуу болоюн деп, силерге илимимди берип, илимимди алып, мына ушул кадыр барыкка мен өзүм жетпейин десем дагы, Аллах Таала жеткирип койду ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын аркасынан ээрчип жүргөнүм үчүн. А сен болсоң мендей күнөөкөр инсанды, ошол бир көрүүгө зар болгон бечара инсанды сен пайгамбарга салыштырып атасың. Сен менин бир сөзүмдү 3 жолу айтырып дагы аткарган жоксуң. Тагыраагы кудуктан суу алып келип бер деген сөздү 3 жолу кайталадың. Ошондо дагы аткарбай, бул жерде суу бар экен деп туруп калдың. Мен сенин устазыңмын. Устаз катары сени жумшоого акың бар болчу. Устаздык акың бар болчу. Сен шакирттик акың бар болчу. Аткарганга. А бирок сен менин сөзүмдү 3 жолу айтырып аткарган жоксуң. А пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды эч ким көргөн эмес. Анын сөзүн бүгүнкү күндө мен деген инсандардын баары аткарып жүрөт. Деп жанагы шакирттерин баарын ыйлатып, өзү дагы көз жаш болуп, багамдатка туруп намаз окушат. Ооба туугандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кадыр баркы бүгүнкү күндө мен деген инсандардын баарын чөгөлөтөт. Көптөгөн философтор, көптөгөн илим изилдөөчүлөр, көптөгөн профессорлор бүт баары баш ийген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын даанышмандуулугуна, анын кулк мүнөздүгүнө, анын пайгамбар экенине, бул дүйнөгө ал рахмат катары келгенине бүт баары ынанып, сажда кылышып, Аллах Таалага тооба кылышкан. Көрдүңүзбү тууганым? Азыркы учурда адамдын оорусун изилдеп чыгып, ага даба тапкан тагыраагы медицина илиминин атасы, ошол илимдин башында турган Ибн Сина бүгүн азыркы күндө COVID-19 деп дүйнө жүзү багынып берди. Жалган болобу, чын болобу, ал баары багынып берди. Эч ким айла амал таппай калды. Бир профессор жазып атат, доктор. Эгерде Ибн Сина болгондо бүгүнкү күндө ошол COVID-19 мынчалык тарабайт эле. Анткени ордуна баса турган бир дары чыгармак, же болбосо бир ыкмаларды айтмак деп жазып чыгып атат бирөө. Бүгүнкү күнгө чейин анын илими изилденбей жүргөн Ибн Сина пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды бир көрүүгө зар болуп өтүп кетти. Ошончолук кадыр барктуу инсан. А бүгүнкү күндө биз ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтүбүз. Шүгүр кылалы. Биз отпарас болбой калдык. Же болбосо Аллахка шерик кыла тургандай ар кимди Аллахтын баласы дей бербейбиз. Биз Аллахты жалгыз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды анын элчиси деп билебиз. Ошого шүгүр кылыңыз. Тагыраагы биз мусулманбыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бир салават айтып коюңуз. Саллаллаху алейхи вассалам.